Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 4-бапынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кийинки күнү Асел көчөнүн бурулушундагы азык түлүк дүкөнүнө кирди. Текчелерде бир да көңүл толоорлук азык жок болчу. Иттер менен мышыктарга ылайыктуу ливерная деген колбаса, анда-санда эти бар сөөктөр, минтай балыгы жатты. Кызыл жана кара икрадан дайын жок. Баардык таңсык деген товарлар мындай карапайым эл азыктанган дүкөндөргө жетпей, дүкөндөрдүн, кампалардын тааныш башчылары аркылуу биринен бирине кызыл кулактык жүрүш менен жүрүп отуруп, сатар сыяктуу байлардын каалоосун кандырып, дасторконун кооздоочу. Эгер планды толтуруш үчүн жакшы колбасалар менен сапаттуу эт сүт азыктары дүкөндөргө түшчү болсо, көчөгө чейин чыккан чубалжыган кезектер пайда болуп, адамдар таңсык товарларга жетиш үчүн бир нече сааттап тикесинен тикке турушчу. 5 жыл мурда Борборго келгенимде мындай эмес эле. Баардык азык түлүктөргө текчелер толуп турчу. Чындап эле өлкөбүздө бирдеме болгон. Элдин акчасы бар, бирок сатып алганга эч нерсе жок, деп ойлонду ал. Бош корзина менен жарым-жартылай бош текчелерди кыдырып өтүп баратып. Текчелердеги негизинен арзан арак, кара нан, консерва түрүндөгү селедка, балык сыяктуу сапаты начар товарларды карап туруп, эл нормалдуу тамактануу деген эмне экенин билбечүдөй, өкмөт буга кызыктар эместей сезилди. ВЛКСМдин шаардык комитеттеринен баштап, КПССтин төмөнкү тепкичтеринен БК төбөлдөрүнө чейин өзгөчө сапаттагы азык түлүктөр жеткизилчү. Жуманын акыркы күндөрү атайын буфеттерде ар бир кызматкер үчүн колбаса, эт, паштет, икра, сыр, май, джем сыяктуу азыктардан турган пакеттер даярдалып берилчү. Ар бир кызмат адамы өз азыгы үчүн ведомостко кол коюу жолу менен эсептешчү. Кызматы канчалык жогору болсо, пакети ошончолук чоңойчу. Буга жараша наркы да жогорулачу. Аселдин коңшу подъездде жашаган, бир курста бирок башка факультетте окуган Миргүл аттуу курбусу бар эле. Кайсы бир күнү кечинде аныкында чай ичип отуруп калышты. Аңгыча Миргүлдүн республика комсомолунун борбордук комитетинин кайсы бир бөлүмүндө иштеген Анара аттуу эжеси жумуштан көтөрүнүп келди. Ошондо көрдү Асел. Жума сайын берилүүчү мындай пакеттердин бирин. Муну алган кишинин жашоосу тим эле бейиштегидей боло түшөт окшойт. Кандай жакшы жашайсыңар, деп таң калганын, суктанганын жашыра албады Асел. Менин укканыма караганда, сен окууну бүткөндөн кийин политехтин парткомунда калуудан баш тарткан эмессиң. Келесоосуң да, парткомдо калсаң эмдигичи кызматтык тепкичке көтөрүлмөксүң. Анан сен да ушундай пакеттерди алып келмексиң. Мен өз кесибимди өздөштүргүм келет. Андай кылганыма өкүнбөйм, деген Асел. Сатар Асел качып кеткенден кийин эмне кылаарын билбей бир паска шалдырап отуруп калды да, анан шампандан бокалга толо куюп, түбүнө чейин бир дем менен тартып жиберип, шакекти ордуна алып барып салып, төмөн түшүп телефон аппаратына барып бөлөсүнө чалды. Элестет эй, сенин сулууң качып кетти го. Баары жакшы болуп келаткан, чогуу бийлегенбиз, ал тургай өбүшкөнбүз. Бирок анын кебетеси пионерка бойдон эле окшойт, деди ал алоодон мурда эле. Эмне дейсиң? Мындай тайманбаган заманбап кыз эле го, деп таң калган үн угулду башка жактан. Билбейм, мындай немеге кези келек болчумун. Баары эле белекти алгандан кийин шашпай калып калышчу. Ал белегиңди да алган жокпу, деп таң калды архитектор. Көрсөткөнгө да жетишпей калдым. Шакекти алып чыкканымча изи да жок экен. Ай, мунуң чын эле пионер бойдон калыптыр, деп күлө жооп берди ювелир. Мен сенин башыңды ашыкча маалымат менен ооруткум келген эмес. Ал эбактан бери эле партиянын мүчөсү, атасы да кандайдыр бир коммунисттик партократ экен, деп сөзүн уланткан архитектор аягына чыкпай токтоду. Али байоо бойдон экен, көрүнүп турбайбы? Бирок байкуш кызды аяйм. Анын кичинекей башына каяктагы бир идеяларды куя беришип, бүт жаштыгын өлтүрүшүптүр. Жакында бул партиянын эч кимге кереги жок болуп калат. Анткени өзүнүн милдеттерин аткара албай калгансыйт. Кел, телефондон бул тууралуу сүйлөшпөй эле коелу, деп
Байланыш жүрүп жаткан зымдын тиги учундагынын үнү дирилдей түштү. Анткени өзү партиянын мүчөсү эле. Негизгиси көп ачууланбай тур. Аська дагы ойлонуп көр. Ойлонбосо сен таасир эткени аракеттенчи, билесиң да кантишти. Болуп тур анда. Давай, бай. Көрүшкөнчө, болуп тур, дегиче телефондон түтүлөгөн үн угулду. Асель 2 күн бою күйөрман архитекторго жолугуудан качты. Коштошпой качып кеткени үчүн эмне деп актанаарын билбей жүрдү. Анан ювелердин достугун кабыл албоо чечимине келгенин да айтып коюшу керек эле. Күйөрман болсо өзүнүн ортомчулук кылган бул окуясы тууралуу жумушундагылардан эч ким билбөөсүн тиленди. Бирок Аселден ал корккон жок. Анткени бул түз жүргөн бир мүнөз кыз кесиптештерине ашыкча сөз айтпасына ишенди. Ошол окуядан 3 күн өткөн соң устакананын жетекчисинин телефону шыңгырады. Чалып жаткан Долбоорлоо институтунун партиялык уюмунун катчысы экен. Ал КПССтин шаардык комитетине өндүрүштүк зарылдыктан улам турак жай маселелери жана курулуш бөлүмүнө уюштуруучулук жөндөмү бар, партиянын мүчөсү болуп саналган билимдүү тың кызды жөнөтүүнү буйрду. Бул бөлүмдүн инструктору Москвага, андан ары Прибалтикага иш сапары менен жөнөтүлгөндүктөн кадрлар жетишпей жатыптыр. Активдер менен кеңешкен соң парторг Сманалиева Аселди 2 айлык маянасын сактоо менен партиянын шаардык кеңешинде иштөөгө татыктуу талапкер катары 2 айлык мөөнөткө жиберүү чечимин чыгарды. Кийинки күнү эртең менен эрте Асель олуттуу бөлүмдүн жетекчисинин маңдайында КПССтин Фрунзе шаардык комитетиндеги өзүнүн кызматтык милдеттерин угуп отурду. Бул абдан зор кабинетте жетекчинин үстөл отургучтарынан бөлөк да 20 киши менен кеңешме өткөрүүгө ылайыкталган узун үстөл отургучтары менен коюлуптур. Дубалга шаардын картасы, калаа бөлүктөрүнүн, кичи райондордун чоңойтулган карталары, түрдүү чиймелер өз-өзүнчө такта түрүндө жылчыксыз илиниптир. Семиз папкаларга толо шыкалган бир нече шкаф турат. Анан кызды эң таң калтырган нерсе бул кабинеттеги гүлдөр менен өсүмдүктөрдүн көптүгү болчу. Алар ар түрдүү болчу. Колго араң келгидейинен тартып, адамдын бою менен бир келгендер бар болчу. Кыскасы, бул кабинетти жашылдандыралы деп жатып, оранжереяга айланта жаздашкандай. Элди турак жай менен камсыз кылуу жана өндүрүштүк жарандык курулуштардын сапатын жакшыртуу боюнча тапшырмаларды аткарууну көзөмөлдөө үчүн СССРдин бардык республикаларында компетенттүү органдар түзүлгөн. Ошентсе да КПССтин бардык бийлик тепкичтеринде кийинки партсъездерде кабыл алынган чечимдер менен программалардын аткарылышы тыкыр көзөмөлдөнгөн. Ошондой эле жасалып жаткан иштер боюнча партиянын борбордук комитетине эсеп берүүчү өкмөттүк, ведомстволук комитеттер жерлерде шаарком, райком, обкомдор аркылуу иш жүргүзүлчү. Асель капысынан келип иштеп калган партиянын шааркомунун инструктору кызматы өзүнчө кабинетке ээ экен. Аймактык бөлүмдөрдө маселе көптүгүнөн качан жана кандай маселелер боюнча партиялык комиссиялар болору, курула турган үйдүн жер пайы качан түптөлөрү, пайдаланууга берилчү үйдүн лентасы качан кесилери жана башка майда чүйдө суроолорго чейин ушул жерден маалымат берилгендиктен күнү бою телефондун үнү басылбайт. Ошондой эле анын милдети жалпы бөлүм менен шаардык комитеттен маалыматтарды алып, аларды тиешелүү мекемелерге кабарлоо болчу. Мындан улам бир кабаттан башка кабатка өтүп, кошуна бөлүмдөрдү кыдырган Асель кызматкерлер менен таанышты. Анын жумушту аткарышы көптөргө жакты. Анын да көңүлүнө чак келди бул жумуш. Өзгөчө телефондон болсо да бетме-бет келгенде иш жагдайы боюнча кеңешмелерди мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен, ал тургай жөнөкөй жумушчулар менен да сылык-сыпаа, керек болсо жароокер сүйлөшүп, ачык айкын пикир алышканы баарына жакты. Кээде бөлүм башчынын тапшырмасы менен жумушка керектүү документтер менен чиймелерди алып, шашылыш түрдө курулуш аянттарына өзүнө атайын бөлүнгөн кызмат унаасы менен жөнөп кетчү. Жетери менен каска кийген ал курулуп жаткан жакка жетип иштеп жаткан комиссияга чиймелер боюнча белгилерди койдуртуп кайра кайтчу.
Ушундай күжүрмөн иш жүргүзгөн партия мүчөлөрүнө карата элдин ишениминен улам ал жөнөкөй адамдардын жашоосу улам барган сайын жакшыра берерине ишенчү. Андыктан да ошол кездеги ар бир адам жаркын келечекти камсыз кылган коммунизмге карай өкмөт менен партия туура жолдо баштап баратканынан күмөн саначу эмес. Ар бир күн бөлүм башчынын кабинетиндеги 5 мүнөттүк кеңешме менен башталчу. Ал жерден так көрсөтүлгөн тапшырмаларды алгандан кийин иш ыргагы менен кеткен Асель күндүн кандай өткөнүн байкабай калып жүрдү. Ал иштеген имараттын кошумча бөлүгүндө жакын арадагы мекемелердин кызматкерлери үчүн иштеген ашкана бар эле. Жума күндөрү бул ашкананын буфетинен партиянын шаардык комитетинин кызматкерлери үчүн гана тизме менен эт, колбаса азыктары жана башка таңсык товарлар таратылчу. Бул дубалдардын артында Диге, долбоорлоо институту караганда иш кайнап турчу, жашоо жандуу болчу. Бир күнү Асель мындагы жашоо жакканын, институттагы өзүнүн жумушчу ордуна кайтып баргысы келбей калганын сезди. Мындан улам ал өзүнүн жан дүйнөсүнө жандуу турмуш, жигердүү жумуш жакын экенин, чиймеге тикирейип отурганда уйкусу келээрин түшүнүп, мойнуна алды. Бирок билинбей эле 2 ай өтүп кетти. Жумушчу сапарынан бөлүмдүн инструктору кайтып келип, өз ордун ээлегендиктен Аселдин бул мекемедеги акыркы күнү да аягына чыгып баратты. Республиканын эмгек сиңирген куруучусу деген наамы бар бөлүмдүн жашамал курактагы башчысы Акниет кызматы үчүн кызга ыраазычылыгын билдирди. Сиз тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып жаттыңыз. Эгер кызмат орундарында өзгөрүү болуп, адистерге муктаждык жаралса, мен өзүм сиздин бул жакка кайтып келүүңүзгө кам көрөм. Андыктан чакырууну күтүңүз. Сиз бизде иштөөгө макулсузбу? Асель кубанычтуу жылмайып шар жооп берди. Ооба, макулмун. Кызматыңыз үчүн рахмат. Жетекчи коммунисттерче алкап турду. Партияга кызмат кылам, деп кыз шар жооп бергиси келди. Бирок ал бир аз кармала түшүп, башка сөздөрдү айтты. Мени көп нерсеге үйрөткөнүңүздөр үчүн рахмат. Сизге баардык жакшылыктарды каалайм. Жакшы калыңыз. Жакшы барыңыз, жетекчи жооп берди. Мурдагы жумушуна кайтып келген Аселдин көңүлү жайдары, өзүнө өзү ыраазы болчу. Эмне болсо да атама рахмат. Ал учурунда коомдук иштер менен алектенүүнү кеңеш катары айтпаса деле болбойт болчу. Партияга өтүүдө да атамдан үлгү албадым беле. Ушундай учурларда ал партиянын келечегине ишенчү. Долбоорлоо институтундагы жумушуна кайтып келип, өзүнүн кабатына көтөрүлүп баратканында артынан жете келген инженер-конструкторлордун бири учурашкан соң кайрылды. Сенин басканыңда сөөлөттүү болуп калыптыр. Командировкаң кандай өттү? Рахмат, баары жакшы, деп жылмая карады ал. Ал жак жактыбы? Ооба, ал жакта жашоо башка экен. Ал жак жакканын айтпасаң деле түшүнүктүү. Анткени ушул учурда бизге бир да жолу келип кеткен жоксуң. Чын эле ал бул жака 2 айда бир да жолу келген эмес. Ал тургай атайы келип айлыгында алып кетпеген. Жанында күнүмдүк жашоого жеткидей акчасы болгондуктан чогула берсин, деп тим койгон. Анын кайтып келгенине жумушундагылардын баары кубанышты. Уюштурган культ массовик эч ким жок. Баары көңүлсүз болуп калды. Келгениң рас болбодубу? Отуруштар болбой зеригип кеттик эле, мына эми жакшы болду. А мен жокто силерде эмне? Жаңылык болду? Ким үйлөндү? Ким балалуу болду? Архитектор Бурков өзүнүн 104-сериядагы 2 бөлмөлүүсүн Асанбай Кичи районуна жаңы салынган 105-сериядагы үйдөгү 3 бөлмөлүүгө алмаштырды. Ал эми Азизге жаш адис катары Ош базарынын аймагынан кичине үй бүлөлөргө ылайыктуу 1 бөлмө беришти, деп сектордун аялдары сөз талашып жаңылыктарды айта башташты. Куттуктайм. Ошентип эми жаңы үйлөрдү көргүчө өрлүктөп барыш эле калган турбайбы? Өзгөчө Асанбайга абдан кубанып турам. Ал жакта бүт үйлөр жаңы. Ал эми могул Ош базарындагы, деп ал Азизге карады. 10 жыл бою батирге төлөгөндөн көрө мендей эрте үйлөнгөн эмеге тар болсо да өз баш калкан болгону чоң утуш. Мен өзүм Оштукмун да. Ош базар мага өз мекеним дейли, деп Азиз тамашага чаргыта каршы болду.
Өз мекениңдегидей болсо анда андан бетер жакшы, деп күлүп жиберген Асель кайра сурады. Кана, кимден баштайбыз? Чын жүрөгүмдөн чакырам. Жума күнү кечинде жумуштан чыгарыңар менен меникине келгиле. Мен бүгүн эле келинчегиме айтып коем, даярдана берсин. Ал ичине көп түрдүү азыктарды салып, оромону ушундай бир жакшы жасайт дейсиң, тим эле бармагыңарды жалайсыңар. Андай болсо 6-күнү түштө биздикине келгиле. Мен дарегимди анан жазып берем. Бурков да бул сунушту колдоого алды. Ушул күндөн баштап эле ынтымактуулук менен даярдана башташты. Белекке акча чогултушуп, Азиздин үйүнө күкүгү бар саат, аялына гүл алышты. Бурков аялы болуп кеңешип, эмне алышты кийин өзүлөрү чечээрин айтып, конвертке макул болду. Ошентсе да анын аялына гүл алмай болушту. Азиздин тар бөлмөсүндөгү калың төшөктөргө буттарын жыйнай отуруп эптеп атышты. Антке менен үй ээсинин пейили кең экени, берекелүү 3 метрлик клеенка дасторконунан көрүнүп турду. Боорсук, шорпо, пирогдор, түрдүү салаттар, убада кылынган оромонун ичине эт, картошка, жусай салынган 3 түрү жайнатылды. Бул дуңгандардан үйрөнүлгөн тамактын жаңы түрү болчу. Жаңы үйдүн майрамы шаңдуу өттү. Шарактай тамашалашып, шаңдуу ырдашып, арак шарап ичишти, шампан аттырышты. Жаңы сааттын жебеси түнкү 11ден өткөндө үй-үйлөргө тарап баратышып, бири-бирине кыйкырышты. Эртең түшкү 12де Асанбайдан жолукканча. Белгиленген убакытта баары кечикпестен Асанбай кичи районундагы көрсөтүлгөн дарекке келип калышты. Көп жылдык иш стажысы бар архитектордун кире бериши эшиги ачык экен. Жалаң заманбап эмеректер коюлган жаңы батирдин ичи жаркырап туруптур. Бут кийимдерди чечпейбиз. Биз бүгүн жакшы бийлеш үчүн килемдин баарын түрүп салдык. Өзүңөрдү үйүңөрдөгүлөрдөй сезгиле, деп үй ээлери меймандарын кубанычтуу маанайда тосуп алышты. Алардын жүздөрүндө өзүлөрүнүн ийгилигине болгон чоң сыймыгы байкалып турду. 3 бөлмө тең тыкан жыйналып, эмеректер өз ордунда жыйналыптыр. Ашканасы, кенен далеси, балкону да аябай чоң көрүндү. Залга бириктирилген 2 үстөл коюлуптур. Отургучтар жетиштүү экен. Үйдүн кеңирилиги киргенде эле билинди. Ал тургай бийлегенге да орун толтура экен. Магнитофондо өзүнө эле адамды бийлөөгө мажбурлачудай тез ыргактуу жана шаңдуу музыка ойнолуп жатса да, баары жапырт отуруп, дароо жаңы конуш куттуу болушун тилек кылган тост көтөрүлдү. Бурковдун аялы менен студент кызы чүчпараны эбак түйүп даярдап коюшуптур. Алма пирогу бышып алдыда туруптур. Ичимдиктин артынан тиштеш үчүн түрдүү табитте туздалган бадыраңдар, помидорлор, патиссондор, түркүн салаттар коюлуптур. Кайсынысын жээриңди, тойгон соң да табитиңди тарттыргандыктан каягыңа жээриңди да билбейсиң. Бирок танапис учурундагы түрдүү бийлерден кийин табит улам келе берди. Урматтуу коноктор, мен палоо үчүн баарын даярдап койдум. Эгер араңарда аны жакшы баскан бирөө болсо жардамга чакырат элем. Бирок мен коркуп турам, жакшы баса албай каламбы деп. Архитектордун аялы бул чыгыш элдерине тиешелүү тамакты жакшы жасай албасын мойнуна алып ачыгын айтты эле. Кесиптештер дээрлик баары бир ооздон жооп беришти. Азиз жакшы басат палоону. Бийдин кызыгына батып жыргап бийлеп жатса да, Азиз элпектик менен макул болуп, чоюн казан көгүлтүр отко коюлуп, сабиз, пияз, койдун эти тууралып, күрүч тазаланып, палоо үчүн даяр турган ашканага өтүп барды. Коноктор тамеки тартыш үчүн балкондорго чыгып жатышты. Түштүк жаккы балкондон наркы бийик тоолор, берки адырлар абдан жакын көрүнүп, алардын алдына салынган көп кабаттуу үйлөр дагы бир умтулса жонуна чыга кашчудай, мындан ары борбордо курулуш түшө турган бош жер калбагандай сезилди. Үйлөр тыгыз салынып, ал тургай шамал жүргөдөй ачыктар калбагансыган, шаардын борборуна салыштырмалуу бул жерде аба абдан таза болчу. 5 жылдыкта Асанбайды көтөрдүк, деп кесиптештер Фрунзе шаарындагы курулуш тармагындагы жетишкендиктерге кубанып, тоого тирелген кичи районду карап сыймыктана тамеки чегип турушту. Кечке жуук ширин палоо, помидор жана пияз салат менен бирге алдыга келди. Көңүл ача күжүлдөгөн коноктор айлананы кечки күүгүн баса электе үй-үйлөргө тарашты.
Бул отурушка баары ыраазы болушту. Ынтымагына баары ыраазы болгон көп улуттуу жамааттын негизин орустар түзүшсө да, алар башкача болушчу. Тактап айтканда, булар кыргыз орустары эле. Орустардын арасында мындай айырмачылык болоору, Кыргызстанда жашаган орустар совет учурунда кыргыз менталитетин күткөнү кийин айкындалат. Азырынча бул адамдар көп улуттан турган советтик кызматкерлердин ынтымактуу биримдигинин бир жамааты болчу. Жогорку билими бар алар өз иштеринин чебери болчу. Сылык сыпаа мүнөздүү эле. Борбор шаардын тургундары дегидей деңгээлдеги маданияттуулукту кармана алышчу. Алдыңкы адистердин деңгээлин жана өз ара мамилелерин көрүп жаштар тарбияланчу. Жумушта да, турмушта да адамдык жакшы сапаттарга ээ болууга аракеттенишчү.